Тагдыр буйругу 4-бөлүк. Антип минткенче 7 күндө өтүп кетти. Сабира менен Кабайды аяган тууган урук, коңшу колоңдор экөөнү ээн таштаган жок. Алыскы жуук кыздарды бирден узатып бүтүштү. Эртең менен кечинде күнүгө 1-2 киши кара кошо жүрүшөт. Бирок ар кимдин тиричилиги бар дегендей, акыры үчөө Кабай, Сабира, Жылдыз эле калышты. Бирин бири аяп карап, кеп сөзү жок тирилик өтүп жатат. Ошол тажыя убакта Рысбек да келген эле. Ал ошол тажыядан кийин эле апасы Зуураканга кетип, чоочун адамдай эле келип Куран окуп кетип жүрдү. Кирген чыккан адамдар булардын абалына баш чайкап кетишет. Анткени үчөөнүн жашоосу таптакыр башка нукка айланды. Тиленбайдын тажыясына тигилген боз үй чечилбей, ошол жерде жашоо өткөрүп калышты. Таң эртеден Тиленбайдын мүрзөсүнө баруу экөөнө адат. Күнүгө таңкы кошоктон ойгонгон айыл Жылдыз көзүн ушалай боз үйгө чуркайт. Айыл эли да укканы келип Куран окуп кетет. Жылдыз ата-апасын карап отуруп коркуп кетет. Алар көз алдына алдан күчтөн тайып баратышат. Буларды өлүп калса кантем, не болот деген коркуу жүрөгүндө жашап, кулагына баягы ызы чуу сиңип калган экен. Күнү түнү жаңырган ый кошо жүргөндөй эле болду. Үн сөзү жок жаткан ата-апасын акырын тыңшап, өлүп калган жокпу деген ой менен беттерине бетин коюп тиктеп отурса, атасы байкап калып, садага болоюн сербегим, коркпо, мен өлбөймүн, тирүүмүн деп сооротот. Жылдыздын ар бир күнү ушундай коркунуч менен өтүп жатты. Сабира да кароосуз калган кызын эмес деп бооруна кысып алды. Ооба, Тиленбайдын күйүтү менен болуп Жылдызды унутуп калышкандай. 7-класста болсо да, эркелеп өскөн кыз дале болсо бала да. Ошентип Жылдыздын бактылуу балалык күндөрүндө кара парда тартылып, бактылуу күндөрүнүн акыркы барактары армандуу күндөргө күбө болуу менен жабылды. 40 күн 40 жылдык тозоктой сезилди. Тиленбай өзү эле өлбөй, үй бүлөсүнүн бактысын, ырыс кешигин, күлкүсүн, тийген күнүн, ичкен суусун алып кеткендей болду. Күлгөн адам жок. Улутунган, үшкүрүнгөн, боздогон үндөр менен күндөр өтө берди. Эмне ичип, эмне жегендерине маани деле беришпей, жашоонун кызыкчылыгы кетип, бирин бири сүйбөй калган абалга түзүлдү. Акыры Тиленбайдын кыркында тууган урук чогулуп, Рысбекти алып келишти. Бөөдө өлүп калбагыла, бул деле силердин уул дешти. Боздогон ата эне кучак жайып тосуп алып, тим эле Тиленбай тирилип келгендей кубанычта болушту. Жылдыз кубанып так секирип, Рысбекти улам карап коет. Анын көзүнөн Тиленбай агасы тиктегендей жылуу бир учкунду издеди. Муздак көз карашка тик бага албай, атасынын аркасына жашынды. Көктөйүнөн көз менен сүйлөшүп көнгөн кызды бул жолу да көзү алдаган жок. Ошентип көпчүлүктүн кийлигишүүсү менен Рысбек экинчи жолу Кабайдын уулу болуп келди. Адегенде апалап, аталап ишти жылытты. Ал Фрунзеде студент эмеспи? Бар тапкандарын берип окуусуна жөнөтүштү. Фрунзедеги политехникалык институтка аспирант күйөө баласын айтып, окууга өткөрүп койгон эле. Тиленбай аскерден келсе үйлөп, аны да Фрунзеге окууга жөнөтөм, келинчеги менен кошо өзүм окутам. Рысбек болуп чогуу жүрүшсүн, балким жакындан табышып бир тууган болуп калабы деген жакшы ниеттери бар болчу. Тиленбайдын 40 да өттү. Кабайдын Фрунзедеги кыз күйөө баласы экөө Рысбекти үйлөндүрүү тууралуу сунуш киргизишти. Ээн үйдө сүзүшүп олтура берет белеңер. Тиленбайдын ордун басат деп тынымсыз кат жазышат. Сабира менин уулумдун ордун эч ким баса албайт. Жок дегенде жылы өтсүн, анан үйлөп коелу деди. Өгөйлүк кылып каршы болду деп Сабираны жаман көрүштү. Рысбектин сүйлөшкөн кызы бар экен. Экөө чогуу жашап жүрөт экен. Алып бербесек окуусунан айдалат. Ана менин да жумушума залакасы тиет деп күйөө баласы да ортого түшүп акыры макулдатты. Кабай эч нерсе дебеди. Жан дүйнөсү жаралуу карыялардын абалына карабастан келин алуу тополоңу башталды. Келин алуу эмес, күлкүнү унуткан күйүттү эки карыя изилип гана турду. Сабира менен Кабай таң эртең менен Тиленбайдын мүрзөсүнө барууну адат кылып, гүл эгип, эстелик жасатып убара. Күнүгө эртең менен гүлдөргө суу ташып барып коюшат.
Бир күнү экөө таңга маал барса, Пери Тиленбайдын мүрзөсүндө отуруптур. Бул биринчи жолкусу эмес. Буга чейин далай келген, эч ким билбейт дечү, бирок кабай билчү. Тиленбайга Куран окуп, үн сөзү жок кетип баратышат. Кантип кызды келбе деп айтышат. Бактылуу болушун тилеп ак баталарын беришти. Ыраазылык айтышты. Сумсайган кызды көрүп Сабира көнөктөй көп өпкөлөп ыйлады. Атаны арман күн. Ушул той силерге буйрбады балам. Ушул ак көшөгө силерге тартылбады. Ушул дасторкон тоюңарга салынбады. Ушул ак жоолукту өз колум менен сала албадым, деп ооруп калды. Бул күйүт Кабай менен Сабиранын жан дүйнөсүн калбыр кылып, санаасын санга бөлдү. Өз ара сүйлөшүп, кой, бул азап экөөбүздүкү. Кыздын азап күйүт тартканга акысы жок. Жаш кыз бактылуу болууга тийиш. Ага ак бата берели. Албетте, унутуу кыйын, бирок унутууга мажбур. Жаш эмеспи? Маңдайына дагы бир жаркылдаган бирөө тургандыр. Унутуп кетээр дешти да, кыздын апасы менен сүйлөшүп, кызды Фрунзеге жөнөтмөк болушту. Ал эми Пери экзамендерин эң сонун тапшырган менен депрессиядан чыга албай кыргыз тилден 2ге тапшырды. Мугалими да таң кала кайра оңдоп тапшыртты. Пери өзүнөн өзү корунуп, бирөө таңыркап карагандай, бирөө сөз кылгандай туюлуп ыңгайсыз боло берди. Акыры кызынын кыйналганын көргөн эне Фрунзеге жөнөтүүгө мажбур болду. Ал жылы окуудан жыгылып калды. Жыгылса деле мейли, ал аксыса болду деп жумушка орноштуруп коюшту. Фрунзеге келсе Тиленбай жөнүн унутат дешкени менен Фрунзеде Тиленбайдын достору, классташтары унуттура койбоду. Эч сөз айтышпаганы менен баарынын суроолуу көз караштарынан тетик кыз сезчү эле. Ошентип Сабира менен Кабай нары карап ыйлап, бери карап күлүп Рысбекти үйлөп келин алышты. Келин да тыпылдап, апалап, аталап жакшы эле болду. Рысбек да жакшы эле жүргөн. Баары күнү эртең менен Тиленбайды жоктоп кошок-кошоктон башталды. Огороддо алма, өрүк тегилип, бышып, Кабай менен Сабира эртеңден терип келип, алгач баласына Куран окуп, ооз тийип, элге, кошуна колонго таркатып бергенден тажашпайт. Тиленбайымдын өрүгү, алмасы, деп. Таң эртеңден мүрзөгө барып, анан келип жоктоо ыйлоо, 2 карыга адат. Бир жолу Кабай, Жылдыз экөө бир чака өрүк терип келишти. Кабай артта, Жылдыз алдыда эле. Апа, Тилен акемдин чоң өрүгү сонун бышыптыр карасаңыз, деп келе жаткан кыздын сөзү аягына чыкпай, чаканын калдыраганы гана угулду. Сабиранын көргөнү Рысбек Жылдызды колдон булкканда, кичинекей неме көпөлөктөй ыргып, чакасы тээ алыска түшүп, өрүгү чачылып калды. Өзү верандага жабыша жыгылды. Сабира акыл топтогуча Кабай Жылдызды так көтөрө тургузду. Коркуп кеткен кыз эмне болгонун түшүнбөй туруп калды. Кабай Рысбекке каар төгө бакырды. Бул эмне кылганың? Бул эмне кылды сага? Сабира Жылдызды кучактап отуруп калды. Тойгуздуңар, Тиленбай, Тиленбай деп. Качанкы өлгөн балаңарга баарын атап, бул үйдө тирүүлөр да бар. Ал эмне дегениң? Жылдыз эмне кылды сага? Рысбек эч камырабады. Жада калса, бул үйдө биздин ушу бакма кызың Жылдызчалык ордубуз жок. Бул ким? Буга эмне? Чоңойсо кетет. Өзүнүн ата-энеси бага албай калыптырбы? Башыңарга чыгарып алдыңар. Сабира калчылдап, кызын сиңдиси Зайнага кетирип жиберди. Ушул ызы-чууну, ачуу сөздү укпасын деди. Кабай бакыра, акмак, тырмактай кызды неге өгөйлөп жатасың? Бул кызды мен муштумдайынан бактым, деди. Ооба, бакканыңарды билем. Жада калса ушул кызча көрбөдүң мени. Бул бирөөнүн баласы, а мен сенин балаң. Тиленбай тирүүсүндө Тиленбай дейт элең, ал өлдү, эми жок. Күн кур эмес, ый, кошок. Ал аз келгенсип эми бакма кызың ээледи. Деги мага бул үйдө орун барбы деги? Кабай калчылдады. Сен ушу тырмактай кызды өгөйлөп, ушуга атаандашып жатасыңбы? Уят эле, акмак экенсиң го. Өлгөн Тиленбайды деле тынч жаткырбайсың да, оозуңа алып атын атаба, ичиң толгон ириң турак окуй. Ушул кыз болбосо өлүп калсак керек эле. Сабира экөөбүз ыйласак ыйлап, күлсөк күлүп, биз эмне болсок ошол болуп отурат. Акмак экенсиң. Ушу кызча акылың жок. Күйүттө отурган апаңды кичине болсо да
көңүлү көтөрүлөт бекен деп таң атпай сүйүнгөн кызымды көпөлөктөй ыргыттың го, акмак. Ал эмне, апам эмес мен? Мен өзүмдүн тууп чоңойткон апам бар. Карап отура бер анда ошол кызыңды. Кабай Рысбектен мындайды күткөн эмес. Тердеп, кургап, сөз таппай туруп калды. Сабира токтоолук менен: Абышка болду акырын. Рысбек балам, апаң бар албетте. Сен каалабасаң мен деле апа боло албаймын сага. Кой, капа болбо балам. Жылдыз ашыкча болсо ата-энесине берем. Андан камсанаба, атаң менен жаман жакшы айтышпа. Бирок Тиленбайды тынч жаткыргыла. Бул үйдө ар кимдин өз орду бар. Тиленбайдын ордун эч ким баса албайт. Кыжаалат болбо балам. Ал эми келбес жайда, деди да боз ала болуп отуруп калды. Рысбектин келинчеги баарын көрүп угуп билсе да үйдөн чыкпай отура берди. Кимисине болушаарын, кимисиники туура, кимисиники ката экенин билбеди. Бүгүнкү чыр бүтүн үй бүлөнүн ортосуна түшкөн алгачкы чоң жарака ошол болду. Кеч да кирди. Үй ичи жымжырт. Кабай чайнегин көтөрүп калың багына кирип кетти да буркурай ыйлай чай ичкен болуп отурат. Сабира болсо ботодой боздоп, Жылдыздын кийимдерин даярдап, ата-энесине берип келейин деп даярдык көрүү менен убара. Ал эми Жылдыз атасын, апасын алмак салмак тиктеп, Рысбек агасынын чаары чыккан көз карашына түшүнбөй, бирок өзүнүн ашыкчы экенине жүрөгү тиленип, көз жаш төгүүдөн тартынып, үн сөзү жок, термелет. Ушул күндөргө күбө болгонуна деги эле ушул урушка өзү себепкер, күнөөлүү болгондой жер карайт. Билди, апасы эми тайкесине таштаарын. Ал жака да баргысы келбейт, бирок айласы жок. Илгери алгачкы жолу уккан өгөй деген сөздүн маанисин эми түшүнүп, деги эле тагдырдын өгөй кызы болгонуна, туулганына, батпаганына, ата-энелеринен тирүүлөй ажыраганына өкүнүп, ыйлап жатып уктады. Үнү жок сызылып чыккан жашы жаздыкка сиңип, жуурканды жамынса да ыйлаганы билинип, Кабай менен Сабиранын каңырыгын түтөттү. Кичинекей жүрөгүнө бүлүк түшүп, кетпеске чарасы жок экенин, бул үйдө орун жок экенин сезип, эми өз туугандары ата-энесине батамбы деген суроого жооп таппай мукурап турган кез эле. Башка мезгил болсо барбаймын деп баш тартып ыйлап барбай коймок. Азыр баш ийүүдөн башка аргасы жок, макул болуп отурат. Тагдырдын бул жолку соккусу Жылдызга өтө оор болду. Кичинерээк болсо да чыргоолоону ыйлап жеңип кетмек. Эми акылына кирип, 8ге окуйун деп калбадыбы? Баарын түшүнүп турган менен кимге эмне дээрин билбей турганы багы. Кетип калса апасы менен атасы кантет? Алар да өлүп калсачы? Анда менин көргөн күнүм эмне болот? Тайкесинин балдары батырабы? Рысбек акеси кууп чыкса каяка барат? Койчу, не деген ойлорду ойлоп, кең ааламдан бир кичине жай таппады ой санаасы менен. Атасынын кыздарын бир тууганым деп сезчү эле, алар да баары бир өгөй да деген аң сезимин сиңип калыптыр. Бирок чынында ал эжелери деле ооз учунан эле жыкытай дешпесе, бооруна көп тарта беришчү эмес. Өгөй деген эмне экенин билгенден кийин Жылдыз өзү деле алыстап калган. Эртеси эртең мененки автобуста апасы экөө районго жөнөштү. Кабай кызын барбайт деди эле Сабира. Кой Абышка, бирөөнүн кызы бул. Бөөдө Рысбек катуу айтып чыр көбөйбөсүн. Эсиңе кирип калган неме баарын билет. Бул баякы эрке кыз эмес, эми өзү да түшүнүп турат. Бөөдө чырга кызымды себепкер кылбайын деди. Кабай аргасыз макул болду. Ошентип Жылдыз өз ата-энесине келди. Сабира да эч нерсе айтпады инисине. Жылдыздан деги эле кеп чыкпайт. Бир жума өтөй Жылдыз түнү эти от жалын болуп, мурду канап башым деп жатып калды. Мурдунан кан токтобой баарын коркутту. Алынбай эси чыгып Кабай менен Сабираны чакыртты. Бир жумада жууган чүпүрөктөй бозоргон кызын көрүп Кабай башын чайкады. Мурду канап атат десе, Тиленбайдын оорусу эстерине түшүп чебеленип жетип келген экен. Сабира экөө жарыша. Доктурга көргөзүшсө, өткөл куракта катуу депрессияга дуушар болгон. Мээге күч келген, ал аксытсаңар жакшы болуп кетет деди, дары жазып берип. Ошентип эки ата-эне кимди күнөөлөрүн билбей бирин-бири сырдуу карап отурушат. Кабай эртеси кызын алып кетти. Райондун борборуна Тиленбай каза болгон боюнча келиши эле келе. Азыр ошондогу трагедия көз алдарына тартылып,
үшкүрүнүп алышты. Үйгө да келишти. Окуу да 2-3 күндөн кийин башталат. Жылдыздын окууга деле көңүлү жок. Жылдызы өчүп, кеп сөздөн калган. Апасынын, атасынын көздөрүнүн нуру өчүп бараткандай сезилди. Өзүнө болгон энчилүү көз карашты аңдып таппай убара. Өз ата-энесинин көз карашынан өзүнө тиешелүү бир нурду таппагандай эңшерилип турду эле. Бул жерде өгөйлөгөн эч ким жок. Эркелеп өскөн кыз Рысбекке жакпай жалтактап корунуп калды. Ал эле эмес өз туугандарынын ичинде деле өгөйдөй болуп аралаша албай атпадыбы? Мурда байкабай жүргөнбү? Айтор кичинелик кылып бул жолу аябай өкүндү, өксүдү, өзүн өзү жек көрүп керексиз буюмдай сезди. Рысбек катуу кагып силкпесе да, кийинки күндөрү кабагын чытый жек көрө караган эле дүйнөсүн тарытты. Мурдагыдай ата-апасынан эркелей албай, оюндагыны да айта албай чүнчүп кетти. Кайсыл жерде болбосун Рысбектин жек көрө караган көз карашы желкесин көзөй карап тургандай сезилчү. Анын үстүнө Сабира да кызын тыйып, көп сүйлөбөй тынч тура турчу. Рысбек Фрунзеге кетет, тынч кетсин. Ал тамактанып жатканда көзүнө көрүнбөчү дечү. О чиркин, өгөйлүктүн алгачкы даамын эми сезген Жылдыз чүнчүп кетти. Сабира Рысбектин ызалыгын түшүнүп турат. Атасы Кабай кенедейинде бооруна кысып, аталык мээрин бербегени үчүн ызалыкка муунуп өскөн бала дагы да бир нерсени күткөндөй омсоңдоп турган эле түйшүктүү эмеспи? Эптеп атасына жакындай албай жатса, Жылдыз ортодо тоскоол болгондой сезилип атпайбы? Анан калса, ата кызды эч ким ажырата албайт эле. Рысбектеги кызганыч сезим жеңип, Жылдызды жекире карап калганы да ошондон. Бала болсо да муну сезген кыздын күлкүсү тыйылып, караанын жашырып калды. Кабай болсо көз көрүнө чүнчүп кеткен кызына карап, өзү күнөөкөрдөй болот. Сабира мүмкүн болушунча кызды баарынан алыс тутту. Көзүнө көрүнбөсүн деп Зайнанын үйүнө жөнөтүп жиберет. Анын да Митаам кызы ак көңүлү кармаса киргизет. Киргизбесе эшиктеги ките окмуш болуп отура берет да өзүнчө ойной берет. Рысбек апасынын үйүнө кетип 3 күн келбей койду. Мунун баарын көрүп билип турган Сабира өз үйүнө өзү батпай, өлбөсөң өлбөй кал балам, кимдерге кор кылдың мени деп кирпик какпай таң атырат. Кабай ортодогу абалды байкаса да үн ката албады. Анткени аны Сабира тыйып отурат. Ошентип Сабира Жылдызды Зайнаныкына жайлоого кетирип жиберди. Окуу ачылгыча ак ичип кел деген шылтоо менен. Алымбай менен Шарипа эмне деп жооп беришин да билбейт. 8 бүтсө да бир окууга киргизип коймок. Интернатка берүүдөн арданды. Инисинен коркту. Ойлонуп отуруп жол таппай мукурап кызына боору ооруду. Тиленбайдын мүрзөсүнө барып сүйлөнүп алат. Алда балам-ай, карачы бизди, кандай абалга туш келдик. Баягы бактылуу үй бүлө чачыраганы турабыз. Өлбөсөң өлбөй кал балам, кимге кор кылдың? Кимге ишенип бизди таштап кеттиң кулунум? Өлгөндүн азасын, ызатын, зыйнатын деле унуттурду го бул көйгөй. Эми эмне кылам айтчы балам, деп сүйлөшүп келет. Рысбек апасынын үйүнөн келбегенде Сабира атайын барды. Үйдө жалгыз калган келин даяды. Кабайды экөөбүз баралы деди эле ал так түйүлүп жолобой койду. Мен алып келген эмесмин. Макулдук да берген эмесмин. Сен алып келүүгө макул болгонсуң. Мени аралаштырба, келбесе койсун деп кайра Сабиранын өзүн күнөөлөдү. Көз жашын шыпырган Сабира, ооба, башка чарам болсо аны да кылмакмын. Сенин балаң деп тууган уругун түп көтөрүлүп келсе эмне демекмин? Айла амалым бар беле? Макул болом да анан. Сен оңой кутулуп кетесиң ар дайым мага түртө салып. Мен калам балеге да жалаага да, көрөсүң го, акыры түбү мен күнөөкөр болуп чыкпасам мурдумду туура кесип берейин деди. Айылдагы баягы көйгөй бүткүдөй эмес. Сабира Зуураканга барып, жеңе, Рысбек каякта, үйгө барсын эми, келинчегин таштап кетип калганы кантип болсун деди. Зууракан жактырбай, чоңойтуп колуңарга салып берген баланы бооруңарга тарта албасаңар, мен эмне кылайын эми деди. Жеңе, антпеңиз, биздин да акыбалыбызды көрүп турасыз. Тиленбайдын топурагы али кургай элек, сөөгү суу илек. Бизге көңүл бөлбөй эле койсун. Биз күйүттүү чал кемпир ыйлап сыктап басылабыз, жеңе. Ошентсе деле да колуңа салып бердим келиним менен баламды. Бүлө кыла албасаң бооруңа тартып мен күнөөлүүмүнбү? Эмне деген сөз бул, жеңе? Жөнөтүңүз, үйгө барсын. Рысбек деле жаш бала эмес да деп
Сабира жиндене чыгып кетти. Зууракан Рысбек келгенде үйүңө бар балам деди. Эмнеге барам? Барбайм болду. Барасың да анан келинди жалгыз таштабай баргын, Сабира келди сени издеп. Барбайм, эми керек бекенби? Барасың, ал жакында биротоло кетет. Эмне? Кетем деп айттыбы? Айткан жок, бирок өзү эле кетет балам. Апасынын бир билгени бар экенин сезген Рысбек макул боло жөнөп кетти. Артынан ойлуу караган Зууракан качанкы алынбаган өчүн алууга даярданып, түркүн пландарды ойлоп кекенип отурду. Баласын аяды. Кыжаалат болбо балам. Бала күнүңдүн ар бир көз жаш тамчысынын беделин төлөшөт булар. Сенин жашыңды кабай канча төксө, эми өзү ошончо жаш төгөт. Сенчелик жол каратып, эки көзүн жолго кадабасам, Зууракан атым өссүн деп тиштенип, таягын таяна уулунун артынан ойлуу тиктеди. Кабай экөөнүн кетирген каталыктарын бейкүнөө пенделер да кошо төлөп, өмүр бою бактысыз жашоодо күн кечирээрин капарына да албады. Турмуш каары, камчысы, ортодо бейкүнөө наристе, Жылдызга да тиерин ойлоп да койбоду аттиң. Ал эми Зайна жайлоодон Жылдызды алып келип ортодогу абалды байкады да, окуу ачылганда кел деп Жылдызды кайра жайлоого алып кеткени калды. Кабай буга караманча каршы туруп, Жылдыз эми барбайт, окуусуна даярдансын деп кызын жөнөтпөй койду. Зайна да жездесине тике карап, силер даярдап койгула, эртең окуу деген күнү жиберем деди. Сабира да каршы турду эле Зайна эжесин кага сүйлөдү. Тырмактайында бактыңар эле, эми батышы кыйын ашыкча болуп калган окшойт. Өз ата энесинен жат кылып же өзүңөр бооруңарга тарта. Эмне болуп атканы менен ишиңер жок. Кенедей неме чүнчүп, чүңүрөйүп, үшкүрүнүп, ойлонуп, жоголуп кетейин деп калыптыр. Батынбай эч кимге. Карай албасаңар бергиле да ата энесине. Бул жерде ар кимге түрткүнчүк кылбай. Ким айтты, Зайна? Эл айтып атат. Мен укканда Алымбай менен Шарип укса эмне болот билесиңерби? Жылдыз түнү менен уктабайт экен. Түшү да, уйкусу да тынч эмес. Жөөлүп, сүйлөнүп, уйкусурап, аталап, ыйлап чыгат экен. Убал эмеспи буга? Болбосо меникинде деле жүрө берсин, кыздар менен бирге деди эле. Кабай так секирди. Жок ай, сенин кыздарың кызымдын мойнуна минип алат биротоло. Жок, үйдө эле жүрөт. Анда жакшына карагыла. Буга да көңүл бөлүп койсоңор болот, чүнчүтпөй. Сабирага биротоло эле жекире берип кызды жер көз кылып коюптур. Сизге байланып калыптыр кыз. Аны сиз гана кармап турасыз. Болбосо болгонун болгондой Алымбайга айтайын, бир күн койбой алып кетет Шарип экөө. Бул сөз экөөнө тең абдан катуу тийди. Чындыгында Тиленбайдын өлүмүнөн кийин күйүттүү чал кемпир кызды кароого алдар келбей калган. Анан Рысбектин тою түйшүгү менен жүрүп, кыз көңүлдөн сырт калып кетти. Ансыз да ыңгайсыз болуп жүргөн кыз андан сайын чүнчүп, жүдөп кеткени чындык эле. Жалкоотой болгон неме тик карай албай, күнөөсүз күнөөлүү абалда күн кечирип келгенин эжеси баамдап калды. Ошол жайлоодогу 5 күндүн ичинде. Ошо менен Жылдыз жайлоого барбай үйдө калды, окууга даярдык көрүп. Рысбекти да Фрунзеге узатышты. Бар тапканын жөнөтүшүп. Келинчеги үйдө калды. Көз жашын төгө. Келинди эмнеге алып кетпеди деген суроо баарында туулду. Бул план көрсө Зууракандын планы экен. Келин аркылуу Сабираны кетирүү эле максаты. Келин сүзө кирип, сүзө чыгып, Сабираны тоготпой, үн сөзү жок согуш жарыялады. Сабира өз кирлерин өзү жууп, Жылдыз экөө бөлүп кир жууп калды. Кабайга жарт эте караган келиндин кабагы Сабирага бүркөлүү ачылбады. Кабайдын дагы кабагы ачылбай, Жылдызды да өзүнөн алыстата баштады. Эмне болгонун түшүнбөгөн Сабира бир күнү сырдын түйүнүн чечти. Баары кокусунан болду. Келин бир күнү атасынын үйүнө кетип келбей койду. Бир жумадан өттү. Күнүгө күтүшөт жол карап. Бир күнү орозо болуп ооз ачыра турган болуп калышты. Болгону 3 бөлмө болсо, бөлмөлөргө жер төшөк салып даярдап жатышкан. Кроваттагы жүктү алып баштаганда бир тутам кат түшүп кетти. Сабира аны чогулта салып, ооздогу куржунга сала мейман тосуп жүрөт. Келинин чакыртса да атасыныкынан келбей койду. Айыл апа, кошуналар жардамдашып, ооз ачырып, уулуна Куран окутуп жеңилдеп алышты. Ошол бойдон ошол каттар эстен да чыгыптыр. Ал куржунду Тиленбайга атап, өзү ийрип сокмого согуп, үйлөнгөндө шириндик толтуруп Кудага тартуу кылам деген эле. Бирок тилегине жетпей, куржунга киши колу тийбей илинген бойдон турат.
Жүндөн жасалгандыктан күбө түшпөсүн, күнгө жайуу үчүн алып баратып ичиндеги катты көрүп калды. Бакка кирип куржунун жайды да колундагы каттын дарегине көз жүгүрттү. Келинге Рысбектен келген каттар экен. Анан айындар сагынышып жүрөт го деп ууштай кармап жөнөөрдө сырты жок кат колдон жылмышты. Көзгө чалдыккан катты окуган Сабира өңү бозоро отуруп калган катты да ачып окууга мажбур болду. Көз жашына ээ болбой катты бекитти да ошол бакта отуруп Тиленбайды жоктоп кошогун баштады. Бул жолку кошогу элди ойго салды. Сырдуу Сабира эч нерсе билдирбей уулун гана жоктоп турду. Сырдуу кат баарынын жашоосун өзгөрттү. Сабира мындан кийинки келген каттарды поштодон алып окуп чогулта берди. Ар бир катта Рысбек аялынан, атасынан Сабираны кетирүүнү талап кылган жана эркелеген Жылдызды ошол үйдөн кетирүүнү миң кайталаган каттар эле. Сабира ич дарты ичинде ушу тырмактай кызды өгөйлөп жатабы деп кызына эми сары эсеп сала баштады. Күнөөсүз наристенин көздөрүнө тик карай албай, нечен түн түйшөлүп илгерки кетирген каталыгына баш чайкап отурган мезгили. Кабай да уул келининен тартынып жатабы Айтор Жылдызды өзүнөн алыстата карап калды. Же Сабирага ошондой сезилдиби? Айтор кызды түрткүнчүк кылбайын деп өз ата-энесине берүүгө чындап бел байлады. Бир күнү Жылдызды сумкамдан көз айнегимди алып чыгып берчи деп суранып калды Сабира. Жылдыз апасынын сумкасына Рысбектин катын окуп алды. Ата, эмне жооп жазбайсыңар? Туубас, какшыйраак катыныңды кетире албай отурасыңбы дагы эле көзүң карап? Жылдызчалык мени сүйбөдүң ата. Ал бирөөнүн кызы. А мен өз балаңмын го акыры. Ошо кызчалык мен эркин жүрө албадым, эркелей албадым ата. Ал кыз менин балалык күндөрүмдү уурдады. Сени мага болгон мээрим сүйүүңдү уурдады. Эгер Жылдызың апасы экөө кетпесе, мени күтпө деген кат эле. Көзү жашылданган кыз апасынын көз айнегин алып берди да бакка кирди. Эртең 1-сентябрь эмеспи? Окууга деген кубанычтуу маанай заматта жоголуп, эмне ойлорун билбей калды. Кечки тамакта да үн сөзү жок, ашыкча кыймылдагандан чочулап, өзүнчө күнөөкөр болуп отурду. Кызынын маанайы жогун көргөн Сабира менен Кабай жан дүйнөсү эзилсе да эч нерсе дей алышпады. Жылдыз улам атасын караса, атасы көзүн ала качат. Жеңеси жерди дүңкүлдөтө басып, кабагын ачпай нары бери басып жүрөт. Баарын байкаган кыздын тамагынан аш өтпөй мостоюп отуруп калды. Жатаарда Сабира Жылдызды кийимдериңди салыштыр, тайкеңдикинде жүрүп ошол жака окуйсуң. Эртең 1-автобус менен кетебиз деди. Буга чейин нечен алып барганда чыргоолонуп, жаңжал менен барган кыз бул жолу көзүн жерден албай, макул дегендей башын ийкеди. Башка чарасы жок экенине көзү жетти окшойт. Рысбектин каты көз алдына тартылып, үнү жаңыргандай боло берди. Эртеси баары жаркырап, ак бантиктерин тагынып мектепке жөнөсө, Сабира менен Жылдыз районго Алымбайдын үйүнө жөнөштү. Барып келип окуп тааныш боло түшкөн мектепке баягы эле окуучулар. Ошентип Алымбайдын үйүндө дагы калды. Канчалык алаксыйын десе деле жүрөгүн өйгөн бир нерсе түпөйүл кыла берди. Булар деле Жылдыз деп жакшы кабыл алышканы менен эсине кирип калган кыздын оюнан баягы кат кетпейт. Жылдыз менин балалык жылдарымды уурдады дегенге такыр түшүнбөй, өзүнүн бул жердеги жашоосуна салыштырып, ойлору чаташып кетти. Күндөн күнгө үйдөгү абал оордоп, Кабай да кош көңүл болуп, келини Сабираны карабай, ичкен идишин да жийиркене кармап калды. Дагы жакшы, Жылдызды Алымбайдыкына таштаган. Эмне болсо да өз ата-энеси го деди. Көп нерсени ойлоп, акыры эстүү аял бул бүтпөгөн, унчукпаган согушка чекит коюуга мезгил жетти деди. Бул ишти аягына чыгарбаса болбойт деген оюн бекемдеди.